Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналыбызга ушундай суроо жетип келиптир. Имам Куран окуганда артынан окуса болобу деген. Бул деле көп бизде кездешет. Намазды окуп атканыбызда имам окуп атат, жаныбызда туруп алып башкалар деле аны артынан кайталап окушат же болбосо ал менен тең-метең окушат. Ошонун өкүмү эмне болот? Биринчиден биз билишибиз керек, имамдын Куран окуусу уюганга жетиштүү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле мына ушундай маанидә хадис бар. Эми ошондуктан имам коюлат. Ал кыраат кылат, арттагылар мына ошол нерсеге уюйт. Ал эми имамдын кырааты бизге жетиштүү боло турган болсо, ал окуп атса деле биз артынан туруп окуубуздун өкүмү эмне десек, Куранда Аллах субхана ва таала мындай деген, Араф сүрөсүнүн 204-аятында: "Иза кури'ал Кур'ану фастами'у лаху ва анситу." Качан Куран окула турган болсо, ага кулак түшөп, ага кунт койгула деген маанидеги Куран аяты бар. Мына ушул аятка таянып, имам кыраат кылып аткан кезде, окуп аткан кезде, арттагы адам туруп алып, аны менен кошулушуп, ичинен окуусу дагы бул макрух тахрими болот өкүмү. Ошондуктан имам кыраат кылып атканда, окуп атканда биз артынан жөн гана унчукпай, угуп гана, кунт коюп гана турабыз. Аллахын берекесин берген болсун.